Эми ушул окуя албетте коомчулукта абдан көп нааразычылыктарды жаратты. Бирок биз алдын ала айтып коюшум керек. Азыркы учурда Бишкек шаары эч кандай мүлктү, жерди сатууга эч кандай жумуш жүргүзүлгөн жок. Биз болсо ал документтерди азыр жаңыдан гана иштеп чыгып атабыз. Кийин кандай гана бир мүлк Бишкек шаары сатабыз десек, биз болсо ачык айкын аукцион түрүндө гана жасаган атабыз, электрондук. Азыркы учурунда мен жалпы кайрылып кетет элем, Бишкек шаары дагы бир жолу кайталайын, эч кандай мүлктү сатканы жок. Жанагы биздин мурун иштеп кеткен кызматкер көп жарандарды алдап кеттиптер. Ал боюнча биз мыйзамдуу түрдө ички иштер, Бишкек шаарынын ички иштер министрлигинин башкармалыгына бергенбиз арызды. Андан кийин мен дагы белгилеп кетким келет, биздин азыркы учурда колубузда бар маалымат боюнча ал бул бүт иштерди мэриянын ичинде эмес, өзү баягы көчөдө жүрүп IT болгондуктан, IT специалист болгондуктан өзү сканерден өткөрүп ошондой иштерди жасаптыр. Эми мен ойлойм, биздин жанагы иликтөө жүргүзүп жаткан күч органдарынын кызматкерлери ачык айкын карап берип, анан кийин өзүнүн бир жооптуу, тийиштүү бир жыйынтыгын чыгарат го деп